Ош шаары 10 январда өтүүчү шайлоого даяр турган чак. Шайлоо участкаларынын баары электрондук үкөктөр менен камсыздалып, жылытуу системалары жолго коюлууда. Анткени бөлмөнүн температурасы -9га түшүп кетсе, идентификаторлордун иштебей калуу коркунучу бар. Бардык шайлоо участкасындагы шайлоого даяр. Мына бүгүнкү күндө аба ырайы суук болгондуктан негизги маселеси ошол имараттын ичин жылытуу маселеси. Бул боюнча мэриядагы олуттуу чараларды көрүп, дээрлик маселелер чечилип калды. Анча-мынча имараттарда кошумча кабелдер тартылып атат, кошумча жылыткычтар орнотулуп атат. Андан кийин бүгүнкү күндө акыркы тизмеге Ош шаары боюнча 151.115 шайлоочу тизмеге киргизилген. Ошонун чегинде бюллетень келди. Бюллетень президенттик шайлоого өзүнчө бюллетень, андан сырткары референдумга өзүнчө бюллетень келди. Шайлоо күнү калаада 78 шайлоо тилкеси элге кызмат көрсөтөт. Аларда жалпы 151 миңден ашык шайлоочу катталган. Пандемияга байланыштуу жарандар ортосунда аралык сакталып, бет кап тагынууга тийиш. Ал үчүн атайын мед кызматкерлери иш алып барышат. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга дагы өзүнчө кабина берилген. Ошол аралыкты сактагандагы ленталарыбыз бардыгы ордунда, операторлорубуздун дагы бардыгы так болуп, дежурствода туруп, анда ошол күнү бизге мектептин медсестралары турат. Медсестралар туруп, ошолордон өтүп келгенден кийин жана температурасын өлчөйт. Ошолдон өтүп келгенден кийин өзүбүз масканы беребиз, андан кийин перчатканы беребиз. Ошол боюнча кирип аны шайлап, кирүү эшигинен кирет дагы, кайра чыгуу эшигинен чыгып кетишет. Бул күнү президенттик шайлоо менен катар өлкөнү башкаруу формасы боюнча референдумда өтөт. Андыктан жарандар маанилүү чечим кабыл алынуучу күнгө кайдыгер эмес. Барып жарандык милдетин аткарууга кызыктар болуп турушат. Президенттикке шайлоо болупту. Кеген референдум депти. Ашында президенттикке бар экен, эне кайсы? Нема парламентский бар экен, и экөөгө нет бар экен. Референдум колебиз. Президенттен шайлаймыз насып кылса. Президенттик шайлоо? Дагы? Башкарууга шайлоо. 10 январь Кыргыз Республикасынын президентин шайлаган күнүбүз болот. Өзүбүздүн милдетибизди аткарган күнүбүз. Ал күнү мамлекетибиздин жараны катары. Катышасызбы? Албетте. Шайлоо деген шайлоо, бул закон. Законго бардыгыбыз баш ийишибиз керек. Бул шайлоо да биз өзүбүздүн келечекти тандайбыз. Биз тандасак, ошол келечек болот. Анан баягы акчага сатылып, бирөөнүн сөзүнө кирип, жаман ушак кылган болбойт ол. Өмүрү жарыбайт. Өзү дагы жарыбайт, мамлекет да жарытпайт. Ошондуктан мыйзам чегинде законопослушный болуп, ошол мыйзам чегинде шайлоо өткөзсөк, ар ким өзүнүн ою, жеке ою болуш керек. Бирөөнүн тилине кирип, бирөөнүн баштап, бирөөгө үйрөтүп, мындай болбойт. Мына 30 жылда көрдүк го. Мындан улам шайлоодон жарандардын маалыматтуулугу жогору экени байкалат. Белгилей кетсек, президенттик шайлоого 17 талапкер ат салышууда. Азыркы тапта талапкерлер жер-жерлерде үгүт иштерин жүргүзүп жатышат. Эреже боюнча үгүт иштери шайлоо күнүнө 24 саат калганда токтотулууга тийиш. Асель Сыдыкова, Мусулманкул Шакиров, регион Ош шаары.